сабагын окутуу жөнүндө аракеттер болуп жаткандыгын, Кыргыз билим берүү министрлиги бекиткен мамлекеттик стандарттын жана программанын негизинде тарых предмети боюнча окуу китептери жазылып, республиканын 50ден ашык мектептеринде апробациядан өтүп жаткандыгы жөнүндө, апробациянын жүрүшүндө биздин тарыхчы мугалимдер, кесиптештерибиз тарабынан олуттуу сын пикирлер, кеңештер келип түшүп, анын негизинде массалык нускада чыга турган окуу китептерин даярдоо иши жүрүп жаткандыгы жөнүндө кеп кылганбыз. Көптөгөн аракеттердин натыйжасында, дүйнөлүк банктын колдоосунун натыйжасында мына жаңы окуу жылына карата толукталган, мугалимдердин сын пикирлери эске алынган окуу китептери республикадагы бардык окуу мектептерге жетип, жаңыдан окутула баштады. Ушуга байланыштуу ушу жаңы окуу китептеринин өзгөчөлүктөрү жөнүндө бүгүн сөз кылабыз. Мурда кеп кылгандай, Кыргызстандын жана дүйнөнүн тарыхын окутууда 5 жана 6 класстар үчүн сынак жарыяланып, ошо окумуштуу педагогдордун аракети менен ушу окуу китептери мына массалык нускада жарыкка чыкты. Мунун биринчи өзгөчөлүгү министрликтин аракети менен быйылкы окуу жылына карата окуу китептери бир гана тарых эмес, бөлөк предметтер боюнча дагы окуу китептерин комплекстик түрдө даярдоого көңүл бурулду. Өзүңүздөргө белгилүү, Кыргызстанда жаштарды окутуу 4 тилде жүргүзүлөт. Негизгиси, бул 70%ке жакыны бул кыргыз тилиндеги сабак берүүчү мектептер. Экинчи бир 40 миңдей окуучу, 45 миңдей окуучу орус тилинде окушат. 8-10 миңдей окуучу өзбек тилинде окушат. Анан 1-2 миңдей окуучу тажик тилинде окуйт. Азыркы мезгилде ушул окуу китептери 4 тилде тең даярдалып, бүгүнкү күнгө карата 3 тилде жарык көрдү. Кыргыз тилинде 70 миң нускага жакын тираж менен чыкты. Орус тилинде ушул 2-5 жана 6 класстар үчүн китептери дагы 45 миң нусканын тегерегинде жарык көрдү. Өзбек тилинде 8-9 миң нусканын айланасында 5 жана 6 класстын китептери жарык көрүп, мектептерге жетти. Азыркы мезгилде тажик тилиндеги ушул 5-6 класстын тарых китептери басмада басылып атат. Буюрса бир 10 күндүн аралыгында тажик тилиндеги окуган окуучулар дагы ушул 5-6 класстары тарых боюнча окуу китептери менен камсыз болот. Даярдоодо Осмонов, Керимова, Жыргалбекова. Керимова көп жылдан бери, көп жыл, 20 жылдан ашык орто мектептерде тарых сабагын берген. Кийинки жылдары Кыргыз улуттук энциклопедиясында тарых бөлүмүнүн редакциясын жетектеп иштеп келет, дасыккан адистердин бири. Жыргалбекова 20 жылдан ашык Арабаев атындагы мамлекеттик университеттин тарых факультетинде тарыхты жана коом таанууну окутуунун методикасын боюнча сабак берип келет, тажрыйбалуу, окумуштуу педагог. Мына өзгөчө белгилей турган нерсе, азыркы мезгилде мына 4 тилдеги китепти бир мезгилде даярдады, мурда мындай болчу эмес. Бул окуу методикалык комплекс катарында даярдалды.
андай айтып аткан себеби ар бир китепке ошол 4 тилде мугалимдер үчүн методикалык колдонмолор жазылды. Мугалимдер үчүн методикалык колдонмону жазууда Гүлнара Карыбаевна Жыргалбекова ушул сабактарды окутуунун методикасы боюнча студенттерге 20 жылдан ашык убакыттан бери сабак берет. Мына ошол доценттин эмгеги өтө чоң болду десек болот. Бул методикалык колдонмалар өзгөчө жаш мугалимдер үчүн керектүү. Ар бир теманы, мисалы 32 тема боло турган болсо, ошо 32 теманын ар бирин кандай ыкма менен окуучуларга жеткирүүгө болот деген маселе ушул методикалык колдонмаларда чагылдырылды. Бул өзгөчө тажрыйбага ээ боло элек, жаңыдан эмгек жолун баштап аткан мугалимдер үчүн чоң жардам болот деп эсептейбиз. Баардык тилде окуу китептерин даярдоо, анан окуу методикалык, мынакей методикалык колдонмаларды даярдоо бир мезгилде чыгышы эгемендүүлүктүн жылдарында мурда болуп көргөн эмес. Бул чоң жетишкендик деп айтсак болот. Анан окуу китептери негизинен мурдан министрлик тарабынан, Билим берүү академиясы тарабынан тарых боюнча бекитилген программалардын негизинде жазылды. Мурдакыдан эмне айырма болду? Мурун 2 бөлүк китеп чыкса, Кыргызстандын тарыхы өзүнчө, дүйнөнүн тарыхы өзүнчө китеп болуп чыкса, азыркы өзгөчөлүк. Кыргызстандын тарыхы, дүйнөнүн тарыхы бир китеп болуп жарыкка чыкты. Бөлөмү 220 беттен ашпайт. Биринчи бөлүгү Кыргызстандын тарыхы жүздөй бет бир болжол менен алганда, экинчи бөлүгү дүйнөнүн тарыхы. Бу дагы 100 бет. Азыркы мезгилде мына биринчи өзгөчөлүк ушул китеп, эки китепте 2 предмет бир китепке чогултулуп берилди. Биринчи бөлүк болжол менен 100 беттей бул тарых илимин окутууга киришүү деп аталат. Мына жарымы ушул мезгилге чейинки биринчи жарымы тарых илимин окутууга киришүү. Мында тарых илими эмне жөнүндө окутат? Тарых илиминин негизги предмети кайсы? Кандай закон ченемдүүлүктөрү бар? Тарых илиминин кандай көмөкчү тармактары бар деген тема кетет. Ошо мугалимдерден келген жанагы сунуштарды эске алуу менен ушул биринчи бөлүккө 24 гана тема берилди, 24 параграф берилди. Бул 2 китепте тең ушул мугалимдердин резервине 8 сааттан 10 саатка чейин калтырдык. Мына темалардын өзү карап көрө турган болсок, тарых эмнени окутат? Мекеним Кыргызстан, анткени Кыргызстандын тарыхына өзгөчө көңүл бурулат. Тарихи булактар. 4-чү тема заттык маданий эстеликтер, археология. Кыргызстандагы археологиялык эстеликтер, жазуу даректери, түркүн элдердин жазуусу, нумизматика, ономастика, генеалогия, этнология, кыргыздардын санжаралык салты, сфрагастика, геральдика, топономика, карта жөнүндө түшүнүк, хронология. Көбүнчө ушул ар бир темада Кыргызстандын тарыхына, Кыргызстандын мисалында көбүрөөк аргументтер жана фактылар көрсөтүлөт ушул темада. Анан экинчи бөлүгү мен жогору айткандай, бул дүйнөнүн тарыхы. Белгилеп айтып кете турган нерсе, тарыхты окутууда ушул жаңы жазылган китептерде мурдакыдай ортодо жазылган китептерде бизде ушул мурунтадан келаткан, совет доорунан бери келаткан тарыхты формациялык 5 формацияга бөлүп окутуу. Ошондон цивилизациялык ыкма менен окутууга өтүүгө аракеттер жасалып келген. Мисалы, дүйнөнүн тарыхы, адамзаттын тарихи цивилизациялык өнүгүүсү. Биринчи бөлүмү адамзат цивилизациянын башаты деп аталат. Мында баягы мурдакы коомдо алгачкы общиналык коом деген түшүнүк.
азыр адамзат цивилизациясынын башаты деп аталат. Мында ошо байыркы адамдар, байыркы адам жана эмгек, алгачкы диний ишенимдер жөнүндө окутулат. Андан кийин мына окуучулардын көптөгөн муумдары ушул кызыгып келген ушу дүйнө тарыхында байыркы дүйнөнүн тарыхы окутулат. Мугалимдердин айтуусу боюнча дагы байыркы дүйнөнүн тарыхын окуучулар аябай кызыгып окушат. Мына ошол байыркы дүйнөнүн тарыхы 5 класстын китебинин 2 бөлүгү түшөт. Мен кайталап айтайын, мурда байыркы дүйнөнүн тарыхы өзүнчө китеп болуп чыгып, өзүнчө окуу китеби болуп туруп, ушу 200 беттен ашып байыркы дүйнөнүн тарыхы жазылган болчу. Мында ушул 100 беттик көлөмдө гана байыркы дүйнөнүн тарыхы чагылдырылат. Байыркы дүйнөнүн тарыхы мында ошол тап күрөшүнүн катарында мурун жазылып келсе, мында цивилизациялык ыкмада көрсөтүлөт. Суроо туулат, оореки мурдакы окутуу ыкмасынан цивилизациялык ыкманын айырмасы кандай деген. Мында негизинен баса белгилеп кетип турган нерсе, мурдагы боюнча, таптык көз караш боюнча тарых деген бул таптардын күрөшү деп окутчубуз мурун. Бул бийлик үчүн күрөш деген биринчи орунда турган. Ошондо көбүнчө тарыхта мамлекеттердин ортосундагы кан төгүлгөн согуштар көбүрөөк сүрөттөлгөн. Тап күрөш көбүрөөк сүрөттөлгөн. Ал эми бул жаңы муундагы окуу китептеринде жанагы цивилизациялык ыкма менен окутууда бул адамдардын жаратмандык аракети, жаратмандык аракетинин натыйжалары көбүрөөк окутулат. Адамзат дүйнөгө эмне берди? Ошол дарыя жээгиндеги цивилизациялар адамзатка эмне жакшылыктарды алып келди? Деңиз жээгиндеги цивилизациялар адамзатка кандай жакшы нерселерди жаратты? Гректердин цивилизациясы, римдиктердин цивилизациясы, байыркы Кытайдын цивилизациясы, байыркы Индиянын цивилизациясы адамзат үчүн эмне жакшылыктарды берди? Жаратмандык аракетине көбүрөөк көңүл бурулду. Тап күрөшү азыркы мезгилде бул жаңы муундагы китептерде четке 2-чи, 3-чү, 4-чү планга кетти. Кан төгүлгөн согуштар улар 5-чи, 6-чы планда көрсөтүлүп калды. Адамзат, алгачкы адамдар жараткан таш куралдарынан баштап, кийинки мезгилдеги жанагы чоң-чоң архитектуралык эстеликтер, скульптуралык эстеликтер, маданий жетишкендиктер биринчи планга чыкты. 5-чи класстагы чоң өзгөчөлүк бул 4-чү бөлүм катарында Кыргызстандын аймагындагы көчмөн жана отурукташкан цивилизациялар деген бөлүм биринчи жолу киргизилди. Анткени 5-чи класстын кичинекей окуучусу дарыя жээгиндеги, деңиз жээгиндеги цивилизацияларды, байыркы Рим, Грециядагы цивилизацияларды, байыркы Кытай менен Индиядагы цивилизацияларды окуп атып, ойлоnuшу мүмкүн. Бул Кыргызстандын жеринде да цивилизация болгонбу же болгон эмеспи деген. Ошондуктан атайын китепти түзүүчүлөр, окумуштуулар кеңешип отуруп, кыскача болсо дагы 2 параграф менен Кыргызстандын жеринде байыркы доордо пайда болгон цивилизациялар жөнүндө маалымат берип, анан ал кеңейтилип кийинки класстарда окутула тургандыгы жөнүндө айтып кетти. Мына бул дагы китептеги жаңы нерсе деп айтсак болот. Ушуну улай эле 6-чы класс үчүн китеп жазылды. Кыргызстандын жана дүйнөнүн тарыхы деп аталат. Жогоруда айтканда 2 бөлүктөн турат. Бул мындайча айтканда жаңы предмет деп айтсак болот. Мына жакын деле Чолпон Атада көчмөндөр оюну аяктады. Ошол эле биздин Кыргызстанга келген түрк тилдүү мамлекет башчылары маселе коюп келген экен. Эмне үчүн биздин мамлекеттерде тарыхты окутууда мурдагыдай эле Европа центризмге көбүрөөк көңүл бурулат? Эмне үчүн Азияга азыраак көңүл бурулат? Эмне үчүн биздин ата-бабалар жашап келген Борбордук Азиянын тарыхы өзүнчө предмет катарында окулбай келатат деген.
Ошондуктан мына орток түрк тилдүү элдердин тарыхын жазуу маселеси көтөрүлүп келатат. Биз бул жагынан мактаныч менен айтсак болот. Ошол түрк тилдүү элдердин ичинен биринчи болуп Кыргызстан Борбордук Азиянын байыркы доордон ошол 8-кылымдын аягына чейинки тарыхы бул эки 6-класстын тарыхына биринчи жолу чагылдырылды. Бул жаңылык деп айтсак болот. Мына 6-класстагы окутула турган ар бир тема бул жаңыдан жазылган оригиналдуу темалар деп айтсак болот. Биз жанагындай гректердин тарыхын, римдиктердин тарыхын, америкалыктардын тарыхын, Латын Америкасынын тарыхын ушуларды аябай көңүл буруп окуп, өзүбүздүн тегеремиздеги Борбордук Азиядагы түрк тилдүү элдердин ата бабаларынын тарыхына көңүл бурбай келгенбиз. Бул дагы жанагындай 2 бөлүктөн турат. Биринчи бөлүгү Кыргызстандын тарыхы, экинчи бөлүгү дүйнө тарыхы деп аталат. Биринчи бөлүк мынакей Кыргызстандын тарыхы деп аталат. Мында бул конкреттүү аталыш бөлүктүн экинчи аталышы кыргыздардын көчмөн жана отурукташкан кыргыздар көчмөн жана отурукташкан цивилизацияда деп аталат. Борбордук Азияда жашаган азыркы элдерге сактардын, усундардын, давандыктардын, юэжилердин, ушулардын тиешеси жоктой мындай көз караш болгон да. Алгачкы мамлекет түзгөн элдердин бардыгы тең Борбордук Азиядагы элдердин түздөн түз ата бабалар экендиги жөнүндө жазылды. Ошолордун бардыгы көпчүлүгү түрк тилинде сүйлөгөндүгү азыр тарыхта далилденип отурат. Ошол Борбордук Азиядагы элдердин ичинен, анын ичинен Борбордук Азиядагы байыркы эл катарында эсептелген кыргыздардын түздөн түз ата бабалары экендиги ушул китепте, ушул окуу китебинде биринчи жолу такталып киргизилди. Дүйнө тарыхы мында бул дагы жаңыча жазылды. Экинчи аталышы Борбордук Азиядагы көчмөн жана отурукташкан цивилизация. Борбордук Азиядагы отурукташкан жана көчмөн цивилизациянын негизи катарында, отурукташкан цивилизациянын негизи катарында коңшу эле жерибизде, азыркы Өзбекстандын территориясында гүлдөп өнүккөн байыркы доордогу мамлекеттер, мына байыркы Хорезм, байыркы Бактрия мамлекети, байыркы Согд мамлекети, хундардын, мына биздин ата бабалар болгон хундардын көчмөн империясы, хун мамлекетинин түзүлүшү, элдердин улуу көчү, Кушан империясы, анын маданияты, эч убактан мурун окутулган эмес Кандуй мамлекети деген. Кандуй мамлекети, анын маданияты, эфталиттердин падышачылыгы, алардын маданияты мына өзүнчө бөлүмдө берилди. Анан Борбордук Азиядагы көчмөндөрдүн цивилизациясы деген атайы экинчи бөлүм, бул дүйнө тарыхынын. Мында ушул көчмөндөр, түрктөрдүн цивилизациясына өзгөчө көңүл бурулду. Анан алардын маданияты, материалдык маданияты, руханий маданияты, чарбасы, анан Борбордук Азияга ислам цивилизациясынын келиши. Мына ушундай өзгөрүүлөр болду. Муну окутууга биздин кесиптештерибиз дагы туура түшүнүү менен киришип, биздин жаш муундарга тарыхты окутууда ушул жаңы багыт боюнча, цивилизациялык ыкма боюнча, өзгөчө өзүбүздү билүү боюнча, өзүбүздү таануу боюнча чоң көңүл бурат деген ишеничтебиз. Өткөндөгү берүүдө 5-6 класстар үчүн тарых китептери менен катар адам жана коом деген предмет жаңы киргизилип, жаңыдан окуу китептери даярдалып атат деп айтканбыз. Ал окуу китептеринин алгачкы варианттары дагы апробациядан өткөн. Азыркы мезгилде басмалардан толук редакциялык басма иштери аяктап, басууга даярдалып, типографияларга жөнөтүлдү. Андагы өзгөчөлүктөр жөнүндө кийинки жолугушуубузда кеңири баяндап беребиз. Көңүл бургандарыңыздар үчүн чоң рахмат.